жардырабыз фильм менен жоо департамент. Буга чейин Манас таануучулардын форуму эл аралык деңгээлде илимдин кандидаты доктор, илимпоздордун катышуусунда өтүп келген. Бул саам көбүнчө орто мектеп менен кесиптик билим берүү мекемелеринин Манас таануу сабагынын мугалимдери, окумуштуу акын жазуучулар Манасты жайылтуу боюнча пикирин ортого салышты. GPT чаты жасалма интеллект адамзаттын турмушун каптап келе жаткан учурда форум азыркы өсүп келе жаткан муун талап кылып жаткан нерсени берет деген ишенимин билдирди Улуттук Манас академиясынын президенти Азиз Биймырза уулу. Биздин балдардын баардын тилеги Ноу, Настя папа, Маша и Медведь, Мистер Бин, жана башка Супермен сыяктуу, Человек-паук сыяктуу каармандар менен чыгып аткан учурда Манастын жаңы пропагандасын, жаңы муун өкүлдөрүнө жеткирүүнүн жолун издеп атабыз. Максаты жана артыкчылыгы ушунда. Манасты Озеки айткандан башка аны күнүмдүк турмушта колдонууга жеткире албай жатабыз. Мындай пикирин академик Абдылдажан Акматалиев билдирди. Себеби ар бир мекеме өткөргөн иш-чаралар окшош. Андыктан Манас академиясы чет өлкөдө кеңсе ачып, Конфуций, Гёте, Юнус Эмре, Сервантес жайылган сыяктуу эпосту чет элге таратышы керек дейт академик. Түркияга болот, Казакстанга, Өзбекстанга, Азербайжанга, мен кечээ Татарстан менен Башкыртстандан келдим. Алар да айтып атат. Мына биз ошо Манасты, ал жерде кыргыздар көп, диаспорасы көп. Ошон үчүн Манас дагы бизге жетсе деген ойлор бар да, сунушта. Бөлүнүштү Кытайдын бөлөгүн чапкып алдым. Манасты Жырмунский, Бернштам, Радлов, Валиханов сыяктуу чоң окумуштуулар изилдеген. Аталган окумуштуулардын теориялык изилдөөлөрү жогорку окуучуларда окутулат. Форумда эпосту коомго татыктуу таанытуу, өсүп келе жаткан муунга кемитпей жеткирүү улуу миссия ар бир жарандын мойнундагы милдет экени айтылды. Ушул Манас таануучулар, иримдин жетекчилери, илимпоздор, академиктер менен чогулуп, талкуулап, анан кийин калкыбызга калай калкыбызга жайылтсак деген максат менен ушул элибизге негизинен ушул биздин республиканын бардык региондорунан келип катышып жатышат. Форумда айтылып атат, Манас эпосунун кодексин иштеп чыкса болот депчи. Мурун Манас эпосунун жети осуяты окутулчу эле. Мына ушул сыяктуу келечекте дагы Манас эпосун жайылтууга ушул форум эң чоң кадамдарды жасап жатат. Манас кыргыз элинин улуу руханий мурасы деген студенттик илимий конференция мына бүгүн эле өткөрдүк. Улуттук университетте Манаска өтө көп көңүл бурулуп, жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Айта кетсек, Улуттук Манас эпосту изилдөө, окутуу жана жайылтуу иштеринде түрдүү көз караш, программаларды карап чыгып, алардын улуттук баалуулуктарга шайкештигин аныктап жолго коет. Эпосту жайылтуу иштериндеги алгылыктуу иштерде сунуш, кеңеш берүүчүлүк милдетти аткарат. Сайфудин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.